Салам мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер, RUID мобилдик приложениясы бүгүн Минцифра Google Play'ге жана App Store'га жүктөдү. Мындан бир ай мурун эле ушул RUID боюнча толтурага маалыматтар бар эле. 72 саат мурун Россия Федерациясына кирежинасына RUID-ни көчүрүп алып туруп, анкетаны толтуруп туруп, анан кийин Россияга келиш керек экен деп толтура маалымат жайнап кеткен. Бирок эч ким эч жактан көчүргөн эмес, себеп деген бүгүн эле араң ошол App Store'га Google Play'ге чыкты. Эми бул видеону сиздер Telegram каналдан башка Instagram, YouTube же TikTok Facebook'tan көрүп алсаңыздар, сөз түрдө Telegram каналга кирип туруп, ошол жерден ушул мобилдик приложенияны RUID-нин ссылка аркылуу көчүрүп алсаңыздар болот. Мен азыр Telegramдын ссылкасын астына жазып коем. Эми бул RUID кимге керек, кимге кереги жок. Россия Федерациясында эгерде РВП-си бар жарандарга, ВНЖ-си бар жарандарга жана 6 жашка чейинки балдарга бул эч кандай кереги жок. Калган башка чет элдик жарандарга бул сөзсүз түрдө керек. 72 саат мурун Россия Федерациясына келердин астында ошо RUID-ге катталганын негизинде анкетаны толтургандан кийин силерге QR код келет. Ошо QR коддун негизинде Россия Федерациясына келердин астында учуп келип туруп, таможняга көрсөтөт экенсиңер, ошонун астында кирет экенсиңер. Биз азыр кичинекей видео скриншот жазып койдук, ошондо бир аз көрүңүздөр. Бирок эки жолу бар экен бул жакта. Биринчи жолу болсо, мурда жүргөн мекендештер, биякта СНИЛС бар, ошол СНИЛСтын негизинде ошону толтурат экен. Эгерде экинчи жарандар болсо, Россияга биринчи жолу келип аткандар, анда СНИЛС жок эле тапшырып туруп, астында башка пункт бар экен, ошол аркылуу көчүрөсүңөр, киресиңер, толтурасыңар, автоматтык түрдө СНИЛСты ошол жерден силерге каттоо өткөзөт экен. Эми кээ бир учурда болуп калат, Россия Федерациясына мажбур срочно келип калгандар болсо, жок дегенде 4 саат мурун учардын астына, Россия келердин астында билет срочно алып туруп, ошону каттап 4 саат мурун кирсе деге болот деген сөздөр болуп атат. Эми бул азырынча тестовый режимде өтүп атат. Ошол себептен эч кандай эч кимди мажбурдабайт, көчүрүш керек, сөз аңсыз киргизбей коебуз деген маселе жок. Бул ыктыярдык түрдө. Бирок орустар ойдогусу кылат, ошон үчүн ошол приложенияны ашыкча болбойт, көчүрүп алсаңыздар, көчүрүп толуктап, себеп эртели кеч баарыбыздын ошону көчүрүп Россия Федерациясына кирип калабыз. Ал жерде ошол бир нече тилде бар экен, орус тили билбегендерге кыргыз тилинде дагы бар экен. Ошону көчүрүп туруп, анан кийин Россия Федерациясына келип иштеп, эмгектенип жүрө берсеңиздер болот. Тагыраак маалыматтарды дагы азыр бир жуманын ичинде дагы нюанстары чыгат, кээ бирөөнү көчүрө албай калат, кээ бирөө каттала албай калат, кээ бирөө дагы бирдек болуп калат. Ошонун негизинде дагы толтурган суроолор жаралат, ошону дагы биз дагы изилдейбиз до конца. Силер менен чогуу ошону баарын баамдап туруп, анан кийин жашынакай төкпөй, чачпай кайрадан айтып бериңиздер. Азырынча ошону көчүрүп туруп, бир сыйра ошол маалыматты көрүп коюңуздар. Суроолор болсо, ушул видеонун астына сөзсүз түрдө YouTube'га, анан кийин Telegram'га жазсаңыздар, кийинки выпускада ошо RUID жөнүндө толук маалыматты дагы беребиз. Сак саламат болуңуздар. Урматтуу мекендештер, биз Кыргыз диаспора кеңеши абдан сонун кайрымдуулук жумуш баштадык. Ошону колдойсуңар деп терең ишенебиз. Баткенде чек ара маселеси бүттү. Азыр ошо чек арачылар бир айдан бери ошо чек араны куруп атат. Күндүн какшаган, кайнаган учурунда чак түштө дагы чек аранын бүт барын торлоп атат. Ошолорго Кыргыз диаспора кеңешинин атынан чай берип коелу, тамак аш берип коелу деп абдан жакшы бир акцияны баштадык. Ошо кайрымдуулукка жардам бериңиздер, суранабыз. 500 рубль болобу, 1000 рубль болобу, же андан көп болобу, каалаган суммага ыраазы болобуз.
акчаны болсо Сбербанктан эле QR коддон кирип эле ошо биздин диаспоранын атайын ачылган счету бар. QR код мен жазып коем, ошол жакка кирип туруп эле анан кийин назначенияны спонсорская помощь деп туруп киргизип туруп ошол жака жардам катары Баткенге жөнөтүп коюңуздар. Акция болгондо 2 жума иштейт. 2 жумадан кийин бүт чогулган каражаттардын баарын ошо Баткенге аксакалдар, Баткендин аксакалдары аркылуу беребиз дагы. Ошол чыгарачыларга бизден мекендештерден четте жүргөн жарандардан жардам болсун деп ушул акцияны уюштуруп жатабыз. QR код менен киргизип эле жардамыңызды көрсөтүп коюңуздар. Рахмат.